Актер Чыңгыз Мамаев чет элдик аялды зордуктоого шектелип 2 айга камалды. Бишкекте чет элдик 27 жаштагы ШС аттуу аялды зордуктоого шектелип, Чыңгыз Мамаев аттуу киши кармалды. Бул тууралуу Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы кабарлады. Аталган факты кылмыштардын бирдиктүү рейистерине Кылмыш жаза кодексинин 155-беренеси сексуалдык мүнөздөгү зомбулук аракеттери менен каттоого алынган. Шектүү тергөө кызматына алып келинип, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Андан кийин Свердлов райондук соту бөгөт чарасын тандап 2 айга камакка алынган. Тергөө уланууда. Белгилей кетсек, буга чейин жабырлануучу тарап шектүү Кыргызстандын белгилүү актёру Чыңгыз Мамаев экенин айткан. АКШ Орусия менен Украинанын ортосундагы согуштун бүтүшүн каалабайт. Америка Кошмо Штаттары Орусиянын Украинадагы атайын операциясынын бүтүшүн каалабайт жана дескалацияны кечеңдетүү үчүн колунан келгендигин баарын жасап жатат деп жазат Global Times. Бул тууралуу РИА Новости жазды. АКШ Орусия менен Украинанын тынчтыкка жанаша жашашын каалабайт деп жазат авторлор. Алардын пикири боюнча, муну Ак Үйдүн Киев үчүн кандайдыр бир коопсуздук кепилдиги тууралуу айтууну каалабагандыгы далилдеп турат. Анткени бул Москва менен Киевдин ортосундагы сүйлөшүүлөрдү тездетет. Басылма белгилегендей, Украина азыр Вашингтондон ого бетер көз каранды. Ал курал-жарак жана башка аскердик жардам көрсөтүүнү улантууда. Басылма ошондой эле Кытайдын Тышкы иштер университетинин профессору Ли Хайдонгдун сөздөрүн келтирип, АКШнын Украина боюнча саясатынан Европага көзөмөлдү күчөтүү жана Орусияны алсыздандыруу деген 2 максатка жетүү аракетин көргөн. Эл чындыкты билсин.